Бүгүнкү иш-чаранын уюшушу абдан маанилүү жана бүгүнкү күндүн эң актуалдуу темаларынын бири болуп келе жатат. Бул жолук биринчи кезекте бул ислам дининдеги аялдардын бул принципиалдуу маселеси. Бул бир ажырагыс бир бөлүк бул. Бул аялдын назиктигин, аялдын бактылуулугун жараткан өзү даңазалап ушундай өкүмдү берген. Жолук салуу бул мода эмес. Жолук салынуу бул жөн эле бүгүнкү биздин каанообуз эмес. Бул биздин улуу жараткан Аллах Тааланын кааноосу. Жана анын буйругу экенин биз унутпашыбыз керек. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала кереметтүү Кур'анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылат. Я айюхан наби, о пайгамбар, кул сен айткын банатике вазважике, өзүңдүн жубайларыңа, кыздарыңа айткын, жана момундардын аялдарына айткын, момун аялдарга айткын. Алар өздөрүнүн баштарына орончуктарын оросун. Ушул өкүм менен жана Нур сүрөсүнүн 31-аятында көрсөтүлгөн аяттар менен жалпы аял затына башына жолук салып жүрүүнү жараткан өзү парз кылган. Сиздерге ушундай бир жараткандын өкүмүн аткарып, жолугуңуздар менен ушул исламды даңазалап, исламдагы аялдардын арулугун даңазалап, ушундай бир чоң чакырыкты таштап, ушундай биригип иш-чара өткөрүп жатканыңыздар, албетте бул Аллахтын ыраазылыгына татый турган иш деп билет. Аял заты өз аты айтып тургандай эле бул назик, алсыз, бирок ал асыл зат. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала аялдарды дайыма коргоого алган. Аялдарды камкордукка болуусун талап кылган. Аял киши бул табиятынан эле коргоого, колдоого муктаж, асыроого, аярдуу мамиле кылууга муктаж. Мына ошондуктан Алла Таала кыз наристе үй бүлөгө төрөлгөн мезгилде ата энесине бейишти. Ал эми турмушка чыкканда жолдошуна диндеги толуктуулукту, ал эми балалуу болуп, перзенттүү болгондо эненин тамагынын астында бейишти, убадалаган деп хадистерибизде келген. Ошон үчүн айтылган. Ошол бул даңазалардын, бул берүүлөрдүн дагы себеби бар. Себеби исламга чейинки доордагы наадандык доорду биз карай турган болсок, ал мезгилде аялдарга абдан кордук болгон. Аялдар адам катары көрүлчү эмес. Аялдарды үзүрлүү болуп калган мезгилде өзү менен кошо дасторкон четинде көргүсү келген эмес адамдардын. Ал эмес наристе кыз төрөлүп калса, ар түрдүү себептер менен риваяттарда багуунун кантип багамын деген себеп менен, кээде ардануу себеби менен тирүүлөй наристелерди жерге көмгөн окуялар дагы тарыхта катталган. Исламдын келүүсү менен аял затты барктап, кадырлап, даңазалап, анын даражасын бийик көтөрүп, мына ушундай укуктарды бере баштады. Аялдын таманын астында бейиш деди. Аял затынын биринчи мүлктүк мурастык укугун белгиледи. Исламга чейин аял эч качан мурас алган эмес, мүлккө ээ болгон эмес. Аялдардын турмушка чыгууда эрки суралган эмес. Ошол эле мезгилде жетим кыздардын укуктары абдан тебелгенип калган. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдин аяттарында Алла Таала эмне деди? Силер ошол жетимдердин окуясын баяндап келе жатып, бул жетим кыздарга көзүңөрдү артпагыла. Эгер силер муктаж болсоңор дегендей, эгер силерге керек болсо, булардан башка, жетимдерден башка бирди, экини, үчтү алгыла, бирок жетимдерге тийбегиле деген мааниде айтып. Бирок адилеттүүлүгү менен деп, мына ушундай жетим кыздардын дагы укугун коргоп кеткен. Не демекчибиз? Кур'ан-ы Каримде Аллах Субханаху ва Таала аялдардын эми ар түрдүү назиктигине жараша, ар түрдүү кыялдары, кыз кыялы менен төрөлүп деп айткандай, аялдык өзүнүн назиктигине жараша мамилесинде алсыздык болушу мүмкүн. Бирок бул аялдарга кордук, зордук, кол көтөрүүчүлүктүн себеби эмес болду.
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de eğer sizler ayallarınlar sizlerge jakpasa da ayallarga jakşına mamile kılgıla, sabır kılgıla, Allah sizlerge jaman көргөн нерседен мүмкүн көп жакшылыктарды берет. Бул аяттын өзү үй бүлөлүк турмуштун башталуусунда аял затына түшүнүүчүлүк менен мамиле кылганга биринчи ушул эң негизги дастурду салып кетет. Турмуштун башталышында ал бир бечара бирөөнүн эки кызы болсо, ал бир бөтөн үй бүлөгө, бөтөн чөйрөгө, жаңы бир бардыгы жаңы болгон бир үй бүлөгө келип, аны өздөштүрүп кеткенге чейин сөзсүз ал жерде ал кыйынчылыктарга дуушар болот. Ар бир адамдын характерин, мамилесин үйрөнгөнгө чейин ошондуктан бул жерде коомчулукта жаңы турмуш куруп жаткан кыз келиндер менен мамилени сабырдуу кылууга бизде исламда кылган. Бул келери менен эле андай кыла албайт экен, мынтип сүйлөй албайт экен деген шылтоолор менен аларга кордук, зордук, басмырлоо болбошу керек. Эми бүгүнкү күндүн орчундуу маселелеринин катарында аял кишини Аллах Таала бардык мамилелерде тең кылып жараткан. Көп эле мына Кур'ан-ы Керимдин бардык амалдарында дагы эркек менен аялды бирдей үкүм кылган. Ondan yağmal. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde gelip, emne dep manisine toktala turgan bolsa, erkek buluğu, ayal buluğu, jakşı işlerdi jasay turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'alalarga birдей бейишти баяндаган. İslam tarixinde da ошол нерсени көрсөткөн. Даңазалуу İslam tarixinde абдан татыктуу, эң бир үлгү боло турган İslam alamında ayalдар экен. Hazreti Ayşe элебиз бул илим жаатында эң көп хадисти риваят кылган. Өзгөчө аялдар маселесине байланыштуу пайгамбарыбыздан эң көп хадистерди жана маалыматтарды жеткизген аял. Hazreti Хадича энебиз эң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул ислам үгүт насаатын жашап жаткан мезгилдеги башына келген кыйынчылыктарга, оорутуулуктарга моралдык жактан үй бүлөдөгү жолдошу катары эң жогорку, эң күчтүү тирек болуп берген. Ушул көчөгөйдөн көргөн кыйынчылыктарды көрүп үйгө келгенде Хадича энебиз пайгамбарыбызды суротуп, пайгамбарыбызга жөлөк болуп, сиздин бул алып бараткан ишиңизде биз сиз менен биргебиз, капаланбаңыз, бул күндөр өтөт деген эң жакынкы тирек болуп берген. Жана башка да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары ар бири исламдын өзүнчө ар бир аялдар маселесине байланыштуу динди жеткизүүдө үлгүлүү өрнөк болуп кете алды. Biz бүгүнкү күндө мына коомдо азыркы жогоруда айтылып кеткендей бүгүнкү бул жоолук маселесин көтөрүп чыккан бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө ушунчалык Кыргызстанды алдыга сүйрөп чыккан бул Умма журналынын жалпы коллективине ыраазычылык билдирип кетебиз. Башында айтылып кеткендей бул бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда атайын бир площадка, диалог түзүү площадкасы түзүлдү. Себеби биздин коомдо бүгүнкү күндө аялдарга карата өзгөчө жоолук салынган кыз келиндерге карата ар түрдүү басымдар болуп келет, кодулоолор болуп келет. Бул бир эле мектепте эмес, жумушта иштеп жаткан мезгилде дагы ушул жоолугу аркылуу жумушта иштей албай калган, жоолук салынган аркылуу жумушка кире албай алган коомдогу мындай бир терс көрүнүштөрдүн көбөсү болуп келе жатабыз. Биз ушундай иш-чаралар менен жоолуктун маани маңызын жалпы журтка түшүндүрүүбүз керек. İslam толеранттуулукту жактайт. İslam баары менен тең ата да баарлашууну каалайт. Өзү менен кошо айлана чөйрөдө жашап аткан баардык диндин өкүлдөрүн сыйлайт жана алар менен мамиле куралган. Алар менен мамиле кылуунун жолу исламда айтылган. Ошондуктан биз коомдогу бүгүнкү болуп аткан ошол кичинекей ажырымды ушундай диалогдор менен арабыздан чыккан атактуу, өнөрлүү өзүбүздүн айымдарыбыз менен алардын ушу жоолук салып ушул алардын иш аракети менен коомчулукка биз көрсөткүбүз келет. Бул жоолук эч нерсеге бул тоскоол эмес экендиги. Биздин арабызда билебиз, жоолук салынган спорттун бир канча даражасын багынткан карындаштарыбыз бар. Ошондой эле ишкер карындаш эжелерибиз бар. Ошондой эле биздин маданият дейбизби, жашоонун бардык турмушунда алдыда бир ийгиликтерди жараткан эже карындаштарыбыз бар. Биз ушулар менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде
ошол бир жакшы диалогду түзөбүз деген мына бир аруу үмүтүбүзгө жетебиз деп ойлойм. Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы дайыма Умма журналынын жалпы коллективин биз колдоп келебиз. Бардык иш-чараларга катышып келебиз. Жана колдон келген ушул исламдын баалуулугу болгон, исламдын негизги дивизии болгон аялдардын ушул ак жолун дайыма коргогонго, аны түшүндүргөнгө, анын руханий маани мазмунун коомчулукка жеткизгенге өзүнүн иш-чараларын жүргүзүп келет, ушундай иш-чараларды колдоп дагы келет. Биз бүгүн ушундай бир жоолуктун маани маңызын түшүндүрүшүбүз керек. Жоолук ороп алгандык бул аракулдук эмес. Ар түрдүү дискриминациялык басылган сөздөрдү угуп келебиз. Биздин эже карындаштарыбыз ошол коомдук жайларда, коомдук транспортторго чыккан мезгилде адамдардын сөмөйлөрү көтөрүлүп, кулагына угузу угузбай, бул чүмкөнгөндөр, бул аракулдар деген сөздөрдү көтөрүп жүрүп аткан биздин эже карындаштарыбызга биз сабыр кылыңыздар дейбиз. Аллах силер менен дейбиз. Буюрса бул кыйын күндөр өтүп кетет. Бул кыйынчылыктар албетте биз сабырдуулук менен, толеранттуулук менен, өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен, талыкпаган кажбас эмгегибиз менен, турмушта, эмгекте, окууда, билимде өзүбүздүн жакшы өрнөктүү өнөрлөрүбүз менен, иштерибиз менен биз бардыгын багынтабыз жана алардын шубкаларына, алардын күмөндөрүнө биз жоопторду беребиз деп ойлойбуз. Эч качан наданга надандык менен бет маңдай болбойбуз биз. Динибиз айткан, пайгамбар Алла Таала Кур'ан-ы Каримде, эгер силерде надандар, кабары жок, билими жок, надандар силерге талаш салса, эмне деди элеген? Саламу алейкум. Алар менен талашып, тартышып, жаңжалдашпастан, ассаламу алейкум. Биз силерге тынчтыкты гана каалайбыз, саламаттуулукту гана каалайбыз деп, сабырдуулук менен, толеранттуулук менен бул күндөрдү жеңип өтөбүз. Себеби Кыргызстан бардыгыбыздын мекенибиз. Кыргызстаныбыз жаш, мына кайрадан ислам менен, исламдын өкүмдөрү менен, исламдын жөнөлгөлөрү менен өзүбүздүн каада салтыбыздын айкалышын биз айкалыштырып бара жаткан мезгилдебиз. Мына элечек менен жоолукту айкалыштырсак болот. Биздин Кыргызстаныбыздын тарыхы, биздин ата-бабаларыбыздын тарыхында биз сүрөттөрдөн көрүп келебиз, чыгармалардан окуп келебиз. Булардын бардыгында көрүнүп турат. Биздин энелерибиздин башында дайыма жоолук болуп келген. Аталарыбыздын ээлигинде сакалы болуп келген. Мунун өзү исламды карманып келген ата-бабаларыбыздын басып өткөн өчкүс тарыхы бар. Бул тарыхты биз аста-секиндик менен жана өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды исламдын баалуулуктары менен ушундай бир татыктуу жол менен айкалыштырып коомго сиңиребиз деген ой пикирдемин мен. Ошондуктан мен ушундай толук ишеним менен бүгүнкү иш-чараны ошондой көрүп турамын. Дагы да ошондой иш-чаралардын болуусу биздин кыз-келиндерге шык берет. Биздин кыз-келиндерибизге ошол өзүнүн башындагы жоолугун сыймыктануу менен салып жүрө алат. Анан ошол эле мезгилде жолука татыктуу болуп, үйдө өмүрлүк жар, мээримдүү эне, үй бүлөдөгү аялдын өзүнүн негизги вазифасы, Аллах берген вазифасын унутпаштан, ал багытта кемтик кетирбестен ар бир аял тырышкандык кылыш керек, аракет жасашы керек. Себеби Аллах Таала албетте мынау жаратканда ушинтип жаратты да бул. Эркек аял кылып жаратты, эркекти үй бүлөнүн башчысы кылды. Бима фаддалаллаху, анын себеби Аллах Таала жаратууда биринен бирин башкача кылып жараткандыгы үчүн, биринен үстөн кылып жараткандыгы үчүн. Эркекти биринчи жаратып, кабыргадан обенени жаратып, эркекти негизги коргоочу, химая кылуучу, багуучу, негизги кылып жаратып туруп, аялды ага жөлөк, жанына жолдош, үй бүлөдөгү таап келген мал мүлкүнө, үй бүлөдөгү үйдүн кутун, үй бүлөнүн очогун дайыма жандырып туруучу бир негизги вазифаны аялга берген. Бул дегендик аял иштебесин дегендик эмес. Аял коомдук турмушка аралашпасын дегендик эмес. Бирок биринчи вазифасы үйдө экендигин аял албетте унутпаш керек. Ошолордон дагы ашып, анан коомдук мындай иш-чараларды
уруштуруп мындай билимде, чыгармачылыкта, ишкерликте ийгиликти жаратып келаткан аялдарыбызга, эже карындаштарыбызга биз таазим этебиз. Бали дейбиз. Алла разы болсун дейбиз. Ошондуктан жоолук салган аялдар ар тараптуу үлгү болуш керек. Эч кандай өзүнө да сөз арттырбаш керек. Үй бүлөсүнө да сөз тийгизбеш керек. Исламга дагы сөз тийгизбеш керек. Нисбат деп коет бизде. Бир татыктуу бир сөз бар. Жоолук салдыңбы? Биринчи ал сизди ислам деп карап баштайт адамдар. Ошондуктан сизди бир эмес, миңдеген көз карап турат. Жүрүм турумда, адеп акылакта, адамдар менен баарлашууда, коло кошуна менен баарлашууда, кайын журт менен, тууган урук менен баарлашууда сиз дайым жолуңузду эске алып баарлашыңыз керек. Кичине эле болгон сизден жаңылыштык, бул дароо эле сиз даава кылып жаткан, сиз чакырык таштап жаткан исламдын атына кара сөз тийишин, жаман сөз тийиши бул бышык сөз. Сизди айтпайт, жолуңузга асылат, жолуңуз аркылуу исламга асылат, исламга сөз тиет. Ошондуктан сиз жоолук салынганда абдан жоопкерчиликти мойнуңа алып жатасыз. Биринчи Аллахтын астындагы жоопкерчиликти аткарып жатасыз. Коом астындагы, эл астындагы, үй бүлө астындагы, жолдошуңуздун астындагы жоопкерчиликти алганыңызды биз эстен чыгарбашыбыз керек.